بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы бирөөгө кор, а бирөөгө зар. Бирөө ичүүгө суу таппай атса, бирөө кечүүгө суу таппай жүрөт азыр. Бирөө курсагын тойгозо албай жүрсө, дагы бирөө акчаны кантип жоготсом экен деп каерге чачып жоготууну билбей жүрөт. Бирөө үйлөнө албай жүрсө, дал азыр бирөө үй бүлөсүн буза албай атат. Ажырашышым керек, кетиришим керек, токтотушум керек деп атат. Ыркыраган, чыркыраган, 5 жыттанган уул кыз перзенттерин көзгө илбей бирөө бүгүн үй бүлөсүн бузуп атат. Үйлөнөйүн деп калган уулу турмушка чыгайын деген кызы же үйлөнүп, баласы үйлөнүп, андан небере көрүп калган, кызын турмушка чыгарып, андан небере көрүп калган. Үй бүлөсүн бузуу менен убара бирөө. А бирөө бүгүн ошол жакшы бир жигит чыкса, турмушка чыгат элем десе, дагы бир салиха таква кыз чыкса, үйлөнөт элем деп үйлөнө албай жүргөндөр кандай. Эгерде кайсы бир коомдун, элдин же өлкөнүн өнүгүүсүн талкалагың келсе, 3 эле нерсеге көңүл буруп кой. Чын, бир улуттун, бир элдин, бир өлкөнүн, жада калса, кичинекей бир айылдын келечегин таш талканын чыгаргың келсе, ошол жердеги 3 эле нерсеге көңүл буруп, жакшы мындай тырмап кой, өзүнөн өзү жок болот деп атат. Биринчиси, үй бүлөнү бузуш керек. Болду. Экинчиси, билим берүү жагын алсыздатыш керек. Үчүнчүсү, өлкөдөгү кадыр барктуу, үлгүлүү биз эш тутуп, алардын этегин кармап, изинен басып, тарых таржымалыбызды ошолор аркылуу билип келген кадыр барктуу, салабаттуу инсандарды шылдыңдаш керек. Ушул үчөө менен өлкө өлдү деп түшүнө бер. Улут, эл, коом, журт жок болду деп биле бер. Үй бүлөнү бузуш үчүн эненин төгөрөгүндө сөз кылыш керек, эненин айланасында. Тагыраагы эне жөнүндө сүйлөш керек. Кантип сүйлөш керек? Анын бала төрөп, бала тарбиячы деген сөздү ага шылдыңдуу кылып, мыскылдуу кылып, маскара кылып, өтө пас жийиркеничи сөз кылып жеткириш керек. Сен качангаcha ошентип туу эле жүрө бересиң? Сен эмне бала тарбиячы болуп тийдиң беле буга? Тарбиялап алсын, же бала бакчага бер, же бир нянка ал дейт азыр бизче бир. Балаңды карап бере турган бир кыз келинди ал, ошолор тарбиялайт деп кой, болду, үй бүлө ошол менен бузулат деп атат. Бул дегени үй бүлөнү бузуу эң ириде биринчи аялды бузуу менен башталат. Үй бүлөнү бузуу аялды бузуу менен башталат. Аялдагы энелик статусун өзүнө сен качанgacha ошентип келишкен келбетиңди жоготуп төрөй бересиң. Биринчи оңойто албайтпы, экинчи боюңда болуп бүтүп калыптыр. Качанgacha сактан кичине. А экөө жетет да, бир уул бир кызың бар экен. Болот ошол деп
Anın kelbeti jönünde söz kıl. Suluğluğun жоголуп атат de. Mına şunda ayal zаты, men kelbetim керек eкен deyilge dep, al anan жылаңачтана баштайт. Ошентип үй бүлө бузулат. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la'anallahu men khabbaba imra'atan ala zawjiha. Er menen ayalдын ортосун аргандай ушак, айың, имиш жана башка сөздөр менен бузуп отуруп, эркек менен аялдын ортосундагы татынакай жашоосун бузганды Аллах каргыштасын деди. Кээде кызынын жашоосун энеси өзү бузат. Кейде кызынын жашоосун энеси өзү бузат. Мен саңа кайненеңди бак деп, анын төшөгүн салып, тамагын бышыр деп жөнөткөн эмесмин. Сен тиги күйөөң менен эле жаша, бөлүнгүлө. Мына ошентип, ак эткенден так этип, мен сенин апаң менен жашабайм, бөлүнүш керек деп, акыр аягы ажырашуу менен. Ошондо кимге түшүп атат Алланын лаанаты? Кыздын апасына. Апасы кызынын жашоосун, кызым, мен да ошентип чоң энеңди багып, ошентип мына карабайсыңбы? Агарып, көгөрүп, мөмөлөп, ушул жерден жакшынакай болуп, силер тарбиялап, момунтуп эле жакшынакай жашап атабыз, жылуу жумшак. Батасын ала бер. Дебейби? Пайгамбар айткан, ар кандай инсандын батасын алган. Аялдын да, эркектин да, чоңдун да, кичиненин да, байдын да, кедейдин да, көчөдө калгандын да батасын ал. Анткени сен алардын кимисинин батасы батыраак кабыл болушун сен билбейсиң да деген. Ала бер. Ошо кайненең менен кайнатаңдын отуну менен бир кирип, күлү менен бирге чык деп койгон сөзүн өзү жетиштүү. Мына мен сени кайненеңди бак деп жөнөттүм беле. Өзүңө карабайсың кичине. Эмне эле болуп алгансың? Кийген кийимиңди кара, бети башың карабайсыңбы деп эне өзүнүн кызмышын жамандап жүрүп ажырат бүтмөй болду. А бирок пайгамбар айтканда, кандайдыр бир сөз менен, багыт берүү менен, ушактоо менен, имиш менен, буйрук менен жакшына жашап жаткан эр менен аялдын ортосун ажыраткан болсо, ага Алланын каргышы тийсин деди пайгамбарыбыз. Канчалаган ата-энелер бар. Кызын турмушка чыгарып, дагы Алланын каргышы алып атат. Мына бирөө төрөй албай балага зар болуп жүрсө, бирөө төрөп не кыласың? Келбетиңди кара, оңду, сулуулугуңду сактап кал деп, төрөгөн 2-3 баласын дагы төрөй турганын алдыртып коюп, аборт кылып, омунтип кор болуп атат. Бирөө үйлөнө албай жүрсө, бирөө ошентип ажырашып атат. Ошентип үй бүлөнүн бузулушу мамлекеттин бузулушунун биринчи тепкичи. А бирок үй бүлөнү бузуш үчүн эң ириде аялды бузуш керек деп атат, энени. Экинчи, эгерде кайсы бир өлкөнү алсыздатам десең, демек таалим жагын, билим берүү жагын кичине мындай тарт, солгундат. Кантип? Мугалимди келе-келе. Мугалимди келе-келе. Мыскылда. Каллил мин маканати хатта яхтарику туллабу. Ушунчалык келе-келе андан бир класса сабак алып жаткан окуучулар ал келе жатканда баланчы деп ылакабы менен айванаттардын аты менен атап аны келе-келей баштасын. Ошондо ал географик, математик, физик, химик деген наамга конгон мугалимдер айванаттын аттары менен аталышы менен аталып, анан ар кандай бир күлкүлүү, шылдыңдуу нерселердин аталып отуруп, демек анын кадыры кетет. Демек, мугалимдин кадырынын кетиши ошол мугалимден сабак алып жаткан класстагы окуучулардын, студенттердин сабатсыз болуп тарбияланышы. А сабатсыз окуучу эртең сабатсыз жетекчи. А сабатсыз жетекчи эртең же үйлөнөт, же турмушка чыгат. Анда бир класста балдар да кыздар да окуйт бизде.
Сабатсыз ата менен сабатсыз эне сөзсүз түрдө сабатсыз коомду төрөйт, тарбиялайт. Эми үчүнчүсү кандай десе, бир өлкөдөгү кадыр барктуу аалымдар бар, даражалуу илимпоздор бар. Карт тарыхты карыткан эмди кечекти ата аталса, кадыресе бир дүүлүгү алмай сөзсүз бир даңазалуу инсандарыбыз бар. Не деген мыкты инсандар өткөн. Кыргызстан деген өлкөнүн түптүлүшүнө канын, жанын, убактысын аябаган. Мына ошол инсандар жөнүндө шылдың кеп чыгар. Алардын ысымдарын атың өчкүр аракка жаз. Алардын ысымдары менен аракты ата. Алардын ысымдарын өпкөңдү чиритчү тамекини сигареттин сырткы кутусуна жазып кой. Качан биздин бабаларыбыз ушинтип аты менин атым аракка коюлсун деди эле. Замандагы силерге замандаш болуп жаткан, баарыбызга замандаш болуп жаткан устаздарды мыскылда келе анын аркасынан ушак айың чыгар. Анан ошентип ушул 3 инсан тебелендиде калды. Демек ошол тебелендиде калган 3 инсанга замандаш болгон өлкөнүн жарандары болду, алар сабатсыз, ошону менен өлкө түгөнөт. Ал эми ким өлкөнү мыктылайм десе, демек ошол азыр айтылган 3 нерсени бекемдесин. Эң ириде үй бүлөнү, анткени үй бүлө ал кичинекей мамлекет. Ибнул Мункадар мындай дейт: Инна Аллаха ла яхфаз бир-раджули салих. Уртамы, тиштеми таза болгон, алкымы адал болгон, таква атанын шарапаты менен, сөзүмдү кайталайм. Уртамы, тиштеми таза, адал, алкымы адал болгон бир таква атанын шарапаты менен Аллах Таала яхфаз валадаху ва валада валидихи. Аллах анын уулу менен кызын да, анын неберелерин да, ва дуайратиллати хаула, анын тегерегинде дагы көбөйгөн күйөө баласын, келинин, чебересин, кыбырасын, жана башкаларын бүт барын 7 пуштуна чейин, 7 андан дылдыйын бир таква атанын шарапаты менен сактап коет деп атат. Бул дегени гениң сакталат, урпагың сакталат. Ат жалына казан асып, бир жоону кууп кирсе дагы ошол жерден алман эмес. Бир тиш чукурда албай чыгып кеткен бабалардан улам биз Кыргызстан деген өлкө бүлүнбөй келатабыз. Эгерде бабаларыбыз тоногондо кайсы бир журтту душманын, анда дүйнөдө жер бетинде канча эл бар, журт бар, түгөнүп калган. Өткөндө мен атайын интернет баракчалап отуруп 3 кишини көрдүм. Африка континентинде 3 эле кишини көрдүм. Бир улут экен. Ошол улуттун тилин билген 3 эле киши калыптыр. 3-өө өлсө, ал улут жок, ал тил да түгөнөт. Биздин ата бабаларыбыз алкымы таза болгон. Эч качан уурдап, тоноп, пара алып, жалган айтып, 200-дөлөнүп жеген эмес. Жада калса, душманды бастырып киргенде дагы өздөрүнө жараша жазыгын берип, алардан тиш чукур да албай чыгып кеткендиги үчүн биз мынтип сакталып келатабыз. Биз бабалардын изибиз. Ошолордун чаңыбыз биз. Сизден да бир из калсын, бир чаң калсын, кылымдардан кийин сиз жөнүндө дагы бир мыкты чыгып алып ардаттап сүйлөй турган болсун. Фама язалуна фи хифзин мин Аллахи ва ситр. Ошентип таква атанын шарапаты менен ылдыйлап кеткен урпагы Алланын сактоосунда жана Алланын пардасында. Алланын пардасы. Не деген мыкты сөз? Алланын пардасы.
Азыр биз Алланын сактоосу менен Алланын пардасында жашап атабыз. Анткени эң мыкты сиздин атаңыз бар эле, чоң атаңыз бар эле, бабаңыз бар эле, тай атаңыз бар эле. Ошол дубагөй, алкымы таза, мыкты ата бабаларыбыздын айынан бүгүн биз Алланын сактоосундан пардада жашап, пардада деген кечээки кылган чимкирик жаман ишиң бүгүн билим эле жашап атпайбызбы? Кечээги зинага баргандар бүгүн сол аягын сүдүрөп калсын дегенде көчөдө жалаң сол аягын сүдүрөгөндөр көрөт элек да азыр. Кече зинага баргандар эки мурдунан маңкасы көкмөк болуп агып калсын дегенде бүгүн ишке бара албай отурат эле көпчүлүгү, маңкасын токтото албай. Парда деп ушуну айтат. Эмне иш кылсаң деле бир учурдагы бабаңдын дуасы менен ошол жасаган ишиңдин эгер жытын берсе, жаман жытын берсе, өзүң да жыттап атып өлүп кала турган деңгээлдеги жаман ишиңдин ошол кесепетин жаап жашырып коюп атпайбы Алла Таала? Ал кимдин айынан? Бабаларыбыздын айынан. Таква инсандардын. Ошондой ата бабаларыбыз аман болсун. Өтүп кеткендер болсо Алла Таала алардын жаткан жерин бейиш бага кылгын я Рабб. Негиз өзү бул тема бирөөгө кор, бирөөгө зар деген бул үй бүлө баалуулугу жөнүндө сөз кетип баратат. Үй бүлө баалуулугу жөнүндө сөз кетип баратат. Саубан радияллаху таала анху, Сауба деген сахаба риваят кылып атат. Лемма назала ал-ая фил фидда ваз-захаб ма назал. Пайгамбарыбызга алтын, күмүштөрдүн зекетин берүү боюнча Аллах Тааладан аят түштү. Бардыр элге канча пайызын алып калып, канча пайызын зекетке бериш керек жөнүндө пайгамбар кенен кесири жеткиликтүү түшүндүрдү. Баарыбыз пайгамбарга жабалактап келип, жабылып, айланып отуруп, "Фа'айюл мал наттахиз я Расулаллах". Байлыктын кайсыны сөзү жакшы, ушуну айтыңчы. Кайсыл байлыкты алсак, кыяматта уну чекебизге мөр болуп басылбайт. Анткени бул аятта Аллах Таала айтып жатат. Зекетин бербеген сенин жылкың бар, уюң бар, коюң бар, төөң бар, алтын, күмүш жана башка акча каражаттар бар, кыймылсыз мүлктөр бар, жерлер бар жана. Ушулар оттон болуп, от болуп кызытылып, пешенеге, эки чекеге басылып, мөр басылып берет деп атат. Азапталып. Эти шылынып, сөкө жеткенден кайра эт бүтөт, ушин азапталат деп атат. Ошодон коркуп, ушул сөзүнөн коркуп, пайгамбарга келдик. Кайсыл байлыкты, кайсыл капитал дасмяны жыйнайлы? Айтыңчы бизге, биз үчүн жеңилирээк. Пайгамбар баарыбызды сыдыратып деп туруп, "Лияттахиз ахадукум қалбан шакира". Ар бириңер Кудай Таалага шүгүр кылуучу жүрөк. Эң бай инсан кайсыл десе, шүгүр кылуучу жүрөктүн ээси бай деген. Кара. Аллах Тааланын бергенине шүгүр кылуучу жүрөк. Ва лисанан закира. Даим Аллахты эстеп, зикир кылып туруучу тил. Ва заужатан муъмина туин ахадакум ала амрил ахира. Ар бириңерге ахирет ишин жасоого жакындан көмөктөш, жардам бере турган мыкты, салиха, таква аял ал, ушул өзү байлык болуп жетиштүү деген. Байлыктын эң мыктысы Кудайга шүгүр кылуучу жүрөк, Аллах Тааланы зикир кылуучу тил, намазыбызга, дааватыбызга, орозобузга, жумага жана башка бардык ахиреттик иштердин бүт баарына жардам берген аялдын өзү байлык болуп жетиштүү болот деп атат. Субханаллах. Мынеке байлык. Адамдар байлыкты башка жактан издеп атат. Эми ушул ахирет ишине жардам берүүчү таква муъмина аял деди. Эмне үчүн пайгамбар ушуга токтолду? Анткени анын пайдасы мына мында карап туруң. Бенейт амри ала сидq.
men özümdün ömürümdü ушул жашоомду жаштыгымдан чын сүйлөө менен фундаменттелдим. Фундаментим өзү жаштыгымдан апам чын сүйлө, чынчыл бол, чын айт, чындап сура деп жүрүп мен чынчылдыкка көндүм. Bir күнү мен Иракты көздөй Багдадка Меккеден чыгып илим издеп жөнөдүм. Ал учурда илимдин кени Иракта эле. Апам мени узатып атканда капчыкка салып 40 динар берди. Уулу мени сапар алыс. Аякта да канча жүрөсүң? Төлөп окуй турган жер болот. Тамак аш, кийим кече, өйдө төмөн ооруп калышың мүмкүн, Кудай сактасын, дары-дармеке деп 440 динар деген бул өтө чоң суммадагы акча да. Өтө чоң суммадагы акча. Азыркы балдарыңарды мына Өлдө, Таластан, Оштон, Жалал Абад, Баткенден баласынын же кызынын чөнтөгүнө $4000 берип, жакшылап окуп келди. Жөнөтүп аткан ата-эне жөнүндө сөз болуп атат. Ва ахадатни ала сидқ. Балам чынчыл бол, кагылайын, айнынайын, секетим, чынчыл бол деп кайра-кайра аркамдан таптап, бешенемден сылап, шекемден сүйүп, ак батасын берип, кагылайын уулум, унутпа, чынчыл бол деди. Olama vasalna arada Hamadan, biz Hamadan деген жерге келгенде буктурмадан басмачылар чыкты. Фаахадул кафила. Мен бара жаткан кербенин бүт барын башын буруп бу жерге жыйнады. Кана, жакшылар, өзүңөр чыгарасыңарбы же тинтейлиби? Деделеме ар ким аргандай болду. Бирөөнүн мунул жерине канжар такады, бирөөнүн быкынына бычак, бирөөнү сокту, бирөөнү урду, бирөөнү тепти. Айтор арган агыл албат акчасын. Кебиргилер жок деди. Жок эчтесе деп, куржунун таап алса, анда бар экен болуп чыгып атат. Бирөө келди мага. Жөн эле, эмнең бар деди мен. Мен жаш баламын. А көпчүлүгү мени караганда, Артурчу деп колун аркасы менен шилтеп туруп, тияктагы чыныгы соодагерлер менен алек боло турган эле басмачылар. Бирок мага бирөө келип туруп, эмнең бар деди. Ал жөн айтты, ошентип адашып кетип эле, балким. Энди 40 динар, 40 динарым бар дедим. Койчу, келе со. Каякта 40 динар сенде? Мунулардан чыкпай да, сенде каякта 40 динар? Деди. Жок, менде 40 динарым бар. Дедим. Эми азыр таможнядан өтүп кетип атканда. Валютаңыз жок беле? Дейт го. Бар болсо да жок дейсиз го, чиркин. Ооба бир $15,000 бар десең, дару тияк алып кирип кетет да. Фаланна анна ахза би. Ал менден сурап жаткан киши мыскылдап атат деп түшүндү. Жүрчү, бери басчы деди дагы. Желкелеп мени чоңуна алып келди, өзүнүн чоңуна. Ал мага, "Ма маак?" Эмнең бар деди. 40 динарым бар деди. Чын элеби? Ооба. Алып келчи. Баштыкты алына таштадым. Эсептеп 1, 2, 3 деп 40 эсептеди. Башка эчтесе жокпу? Жок. Ушул эле. Чоң айтып атат, алардын чоңу. "Ма хамалак ала сидқ." Муну эчтесе жок деп айтпай койсоң деле болот эле өзү муну келе соого. Эмне сурады билбейм. Биз өзү муну соодагерлер тоной эле дегенбиз. Сен соодагер эмесиңби? Жок. Жакшырып айтпай койсоң деле албайт элек, өзү билбейт элек да. Неге айтып атасың өзү? 40 динарың деп. Ахадатни умми ала сидқ. Фаахаф ан акуна ахдага. Апам жаштайымдан чынчыл бол, чын сүйлө, чын айт, чындап жаша дей берип, илим издеп бүгүн ушу сапарга чыктым. Апам батасын берип ат. Чын сүйлө дедиле. Апама, "Ооба апа, чын сүйлөп, өмүрүмдүн аягына чейин чын сүйлөйүн" деп апама убада бергем. Эгер азыр жок, менде эч нерсе жок деп айта турган болсом, апама берген убадама кыянат кылып коем да.
Апама берген уадамды бузуп кыянат кылуудан корктум. Ошондуктан мен чын сүйлөп атам. Анткени Аллах кыяматта эмнеге апаңа жалган айттың деп азабын беришин да билем да. Олтуруп менден сурап жаткан басмачылардын чоңу ордунан тура калып, эки алаканы менен бетин жаап, кыйкырып ыйлап кирди. Анта тахаф ан такун ахда уммик ва ана ла ахф ан акуна ахда Аллах. Сен апаңа берген уадаңдан коркуп кыянат кылам деп чын сүйлөп атасыңбы? Эң мыкты инсансың сен. А мен Аллахка берген уадамды аткарбай кыянат кылып, эки жүздүү болуп мен мына жалган айтып келе жатпаймынбы? Болбаса Аллах Аласту би раббикум, мен силердин Раббиңер эмесминби дегенде барыбыз беле, сен биздин Раббибизсиң, биз сенин кулуң, бизе уада бергенбиз ар биздин рухубуз. Бирок мен бүгүн жалган айтып келатам деп ыйлады. Сумма амара би радди ма ахадуhu min al-qafila. Барын жыйнап туруп, кербендерден кимисинен канча эмне алган болсоңор, өзүндөй кылып кайтарып бергиле. Кемитип берсеңер, толуктагыла, жеп койсоңор, ошондой алып бергиле. Ана таибун лиллахи ала ядик. Мына 14-15 жашар бала сен, мага ошондо талим бердиң, сен себептүү мен бүгүн ушул ишимден кайттым, Аллахка тоба кылдым. Senin çınçıldığından. Bar bir ozdan. Ente kebiruna fi qat'i tariq ve ente liyum kebirun fi tevbe. Fetebu cemiyan bi barakati sıdq ve sebebi. Ayılnasdagılan bari kuralların жерге тигин жасайып туруп, басмачылык кылганда дагы эң алдыдагы чоңуңуз элеңиз, тоба кылганда дагы биринчи Кудай Таалага чөгөлөп түшүп, өткөн жаман иштериңизден өкүнүп тоба кылдыңыз, мындан да чоңдук кылып атасыз. Биз сиз менен чоң тоба кылабыз деп бүт баары ошол жаман иштен кайткандыгын даңазалашып тоба алдык. Экинчи мындайга барбайбыз деди. Эмнеге десе, би баракети сыдкы ва сабаби, чын сүйлөгөн себептүү, жаш баланы чын айткан себептүү. Муну менен эмне айтмакмын? Уулуңду тарбияласаң, улутту тарбиялайсың. Бир улут тарбиялайсың. Ал эми кызыңды тарбияласаң, демек үй бүлөнү сактап каласың. Бүтүндөй. Муунуңду, гениңди сактап каласың. Карачы, энеси ошол апасы. Эң мыкты таква, чынчыл бол, чын сүйлө, чын айт деп атып, баласын чынчылдык үйрөтүп. Жолдогу эч бир даамат укпаган басмачылар баланын чынчылдыгынан апасы тарбиялагандыгы үчүн алар тобага келип атат. Мынете үй бүлө. Жашоо ушундай. Өйдө төмөн болот жашоодо. Байдын үйүндө дагы миллиардердин үйүндө дагы чыр чыгат. Аларга деле бир нерсе жетишпейт. Бизге акча жетишпейт. Чындап айтканда, ачыгын айткыла, бизге акча жетишпейт. Бир нерсени алайын десем, аларга даам жетишпейт. Акча бар, даам жетишпейт. Даам. А биз катун нан жесек дагы, да карап туруп чучук элестетип жей берсең, чучук даамданат да биздикичи. Ох, жарымы май, жарым эт. Кандай сон не деп каранда сууга малып жесең дагы канаат кылгандыгы үчүн биздин катун нан дагы чучук даамданат. Ал эми аларда акчанын көптүгүнөн шүгүрсүздүк кыла бергендигин Аллах Таала алардын тилиндеги даамды алып таштаган. Ошон үчүн пайгамбар айтат: "Ла тадуу ала анфусикум ва ла ала ауладикум. Ва ла тадуу ала амваликум. Ла туафиqu min Allahi sa'atan yas'al fiha ata'an fayustajab lakum." Садака Расулулла. Балдарыңарга, кыздарыңарга, малыңарга каргыштап дуа кылбагыла. Каргыштаба. Болор болбос нерсе менен. Өтө балит жаман сөздөр менен сүйлөйт кээ бир аялдар. Эгер ошол сөздүн сасык жытын Аллах Таала өзүнө жыттатканда, өмүр бою ал дарыланып жүрүп өтүп кетмек. Эгерде силер кылып жаткан жаман дуаңар Аллах Тааланын дуаны кабыл кыла турган саатына эле илешип кала турган болсо ошол учурга, анда болду, Аллах кабыл кылат. Болду, өзүң каргаганды өзүң дарылап, өзүң көтөрүп, өзүң карап, өзүң астын куруктап жүрүп өлүп каласың. Сөзүмдүн аягында
Hazır emi zaman özgördü. Bирок zaman özgörgөнү менен hadis özgөрбөйт. Peygamberin sünnet özgörбөйт. Bирок kандай bolбосун? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو ثورة العشاء ساعة تذهب الشياطين. Gün batıp batışka, gün batıp hazır ese gügüm kirip Kuptan namazının vakti kirgenге чейин baldarыңарды sırtqa çıgarbagıla. Özünçö. Oyunop keleyin, basıp keleyin, barıp kele kalayın dese, jaş ballarda hiç kaçan köçögö karoos kaltırbagıla. Al uçurda jir betinde jin şaytandardın eldi çarpıp, azgırıp, öz buzukuluklarını kıla turgan uçur deydi. O sol uçurga balдарыңар чыга калып, кайсы бир жин шайтандын азгырыгына же чарпуусуна элешип калып, анан оозу, мурду кыйшайып, анан жолбосо өмүр бою диагнозу чыкпаган бир дарттар менен ооруп калып, тарбияда тайкылык кылган ата менен эне сен өмүр бою кыйналып өтпө. Чындап сен такыбасың, ушул жерде көзөмөлчү болуп кой деп атат. Мына бул үй бүлөнү түптөөнүн кичинекей бир bölgün aytdım. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadisge sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneka afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahimu bi rahmetika ya erhamer rahim. Allah.